Баягы эле уруш талаш базардагы, анан ата-энебиз дагы каршы чыгат, эми эмне силер депутат болуп кетейин дедиңерби? Месинде баягы телевизордогу уруштар, жаңжалдар сиңип калган. Келгиле аргументтерди катарынан жазып алалы. Бир аз корку сезип болгон. Биринчи эле дебат деп айтканда апам кызым жөн эле койбойсуңбу деп айткан. Биринчи семинарды өткөзөлү деп, дебат жөнүндө үйрөтөлү деп аракет кылган болчубуз. Ошондо баштаганыбызда биринчи эч ким келбей койгонда. Жаңы келгендердин айырмасы алардын идеялары менен, то есть идеялар менен жеңип кетүү мүмкүнчүлүгү андан нетери жогору. Демек, колубуздан келет экен да. Демек, биз кичинебиз, биз жаш экенбиз, опытыбыз аз экен деп бербей эле аракет кылсак, бири-бирибиз менен сплоченный болсок, баарына жетсек болот экен да деген сезимдер болгон. Салам достор, сиздер менен Эркин пикир подкасты. Бүгүн биздин конокто Темирлан Адамбаев жана Нистан Нурланова болмокчу. Бүгүн маек сала турган темабыз дебаттын жашообузга деген таасири болмокчу. Анда биздин берүүбүз менен аягына чейин болуңуз. Негизи эле Темирлан, Нистан, сиздер дебат жашоосуна кантип аралашып, кантип кирип калдыңыздар? Макул, мен баштай берейин. Биринчи эле ушул 2019-жылы 8-класста бүткөндөн кийин жашоомдо чоң бурулуш болду десем болот. Айылда өтө эле кичинекей айылда чоңойгом. Калкы 3000ге жетип жетпеген. Ошол айылдан шаарга окуп келип калдым. Түрк лицейине. Ошол түрк лицейине келгенден кийин 2-3 жумадан кийин эле ошо лицейдин дебаттык клубунун жарыясын уктум. Анан дебаттык клубка кошулууну чечтим. Ошо дебаттык клубка кошулгандан баштап лицейдеги жашоом десем болобу, андан лицей сыртындагы дагы жашоом мындай активдүү жүрүп баштады десем болот да. Жаңы адамдарды таба баштадым. Кругозорум кеңейди, ушундай жакшы бурулуштардын бири болду мен үчүн. Темирлан, сизде? Мен дагы биринчи жолу дебатка 2022 жылдын башында келгенмин. Айылдан шаарга келген болчумун. Биринчи курсум. Өзүм активдүү, ар жактан өзүмдү карап көрүүнү издеп жүргөн убагым болчу. Ошондо бул дебатчы кыймылынан дебат элчиси 2.0 программасынын жарыясын окуп калганмын. Ошондон тапшырып көрүүнү чечип, тапшырып өтүп кетип, андан кийин дебатка аралашып калганмын. Сонун башында айтат го, дебатка келгенде бул баягы эле уруш талаш базардагы, анан ата-энебиз дагы каршы чыгат, эми эмне силер депутат болуп кетейин дедиңерби? Тиги бизге окшоп бузуучу салып, тиякта тиги билдис менен бетин алышып койгонго эле чейин жетип кетет депчи. Силердин элестетүүңөрдө кандай эле дебатчы? Анан силер да дебатка келип урушчаак болуп калдыңарбы? Мен айта берейин. Дебат дегенде биз биринчи түшүнчүбүз шайлоолордун алдында депутаттардын, президенттердин телевизор алдында чыгып сүйлөшкөнүн дебат деп көрчүбүз. Элестетүүбүздө биз ошол дебат болчу, тошто адамдар бири-бири менен айтышып урушканы. Андан кийин дебат тууралуу бир аз гана маалымат алып, кызыгуум пайда болгон. Жок, мен дебаттан монтип адамдар менен урушканды үйрөндүм, адамдар менен андан да катыраак урушуп алдым десем, аябай чоң жаңылышкан болом. Себеби мен тескерисинче дебаттан бир аз сабырдуулукту үйрөндүм десем болот. Бул мага өтө чоң жардам берди. Ошол. Сабырдуулукту. Кээ бир кезде ошол дебаттын структурасын билип калдык да. Аргументацияны, анан кантип жыйынтыкты чыгарып коетин, кээ бирлер урушуп атканда балким биринчи аргумент, экинчи аргумент, анан жыйынтыкта башыңарда мондай конструкциясы келбейби дебаттын турганда? Балким жашоодо ар кандай нерсе болот дегендей. Билбейм, андай ситуацияга азырынча түшүп көрө эле экенмин, ошол себептен билбейм, андай болду элек. Сизде? Менде дебатка келгенге чейин негизи эле ушу клубка окуучулар арасында дебат кандай болот деген нерселерди укканга чейин мен дебат деген сөздү телевизорлордогу ушу шайлоолордун дебаттарын, ушундай нерселерди көрчүм. Көбүнчө орус каналдарын көрчүмүн.
үйдө апам менен. Анан мага негизи аябай жакчу, билбейм эмнегедир адамдардын ушундай өжөрлүк менен өзүнүн мындай оюн бизге далилдеп берип аткандыгы, ушундай баардык процесстер жакчу да мага. Көрчүм, мен терминдерди көп деле түшүнчү эмесмин, бирок аябай кызыгып көрчүмүн да. Анан ошондон кийин эле дебат дегенде мен дагы ошентип сүйлөйт окшойм деп келип калдым. Андан кийин баргандан кийин деле жакты, оюм өзгөргөн жок. Анан сиз айткан система боюнча биз көпчүлүк учурда мындай пикир келишпестиктер болуп кеткенде, айрыкча мектептерде класстар арасы болот эмеспи? Бул концертте биз кылабыз, муну биз кылабыз депчи. Ушундай пикир келишпестиктер болуп кеткенде биздин класста дебат ойногон кыздар негизи көп. Анан биз айтат элек да, келгиле аргументтерди катарынан жазып алалы дагы, анан барып ушулар менен далилдеп берели, ушпайлы ушуларды далилдеп берип туруп чыгып кетели деп. Ошентип аргументтерибизди жазып алып, анан барып мындай ушпай талашпай эле чечип алат элек. Демек сиз жашооңузда аргументацияны жакшы эле колдонуп турсуз да? Жакшы эле колдоном. Ооба, сонун. Мен мисалы башында келгенде, мен дагы 2018-жылдары келгем. Анан ата-энем меники бир аз эң биринчи кеч калган бир Манаскап деген турнир болгон. Анан кийин саат 12-де бүтүп, үйгө 4 пересадка менен жеткем да. Үйгө саат 1:30-да келген болчумун. Анан ошол күнү аябай уш жедим эле. Саат канча болду ай? Болбосо саат 16 жаштамын, араң эле 16-15 жаштамын. Анан билбейсиң да, жаңы эле жашка чыгар чыгып, анан келип атып, аябай жолдон коркуп атып, ушундай менде дебаттан кечке чейин калып, негеdir билбейм, дайыма дебаттан кийин кечке калганга чейин убактым болчу да. Анан силердин ата-энеңер кандай карады? Дебатка келгенде каршы болушту, балким же колдоо көрсөтүштү? Башында бир аз мен айттым го, биринчи курсумда киргенмин деп. Анда биз айылдан шаарга келген болчумун да, шаарда өзүбүзчө жашап калганбыз. Башында дебатка катышкым келип атат деп айтсам, бир аз жакшы көрүнүштүү эмес болушкан. Эмне дегенде, алардын дагы мээсинде баягы телевизордогу уруштар, жаңжалдар сиңип калган болчу да. Стереотиптик түрдө. Анан биринчи курста келгенмин, өзүбүз жашап калгандыктан бизде андай деле катуу бир болгон эмес. Турнирлерден деле эң биз дагы бир жолу Жаштар кап турниринен кийин мен деле бир үйгө 9-дарда кечирээк жамгырда калып кетип барганмын. Анда дагы чалбаш эмне болдуң деп сурашкандар болгон, бирок өтө катуу деле уруш жеген эмесмин. Биринчи эле дебат деп айтканда апам, кызым жөн эле койбойсуңбу деп айткан. Анан апа катышып көрөйүн да дегенде, макул көр деген. Анан ошондон кийин все равно таштаган жокмун, алып кете бердим. Анан апам түшүндү, мага жакканын, мага керек экенин түшүндү дагы. Кийин апа мен дебатка кетип атам деп эле чалып коет элем. Анан макул барып келе бер деп позитивдүү эле көрүнүш болуп калды. Андан кийин дагы негизи ата-энелерибизге материалдык жактан бир нерселерди көтөрүп келсең дагы жакшы экен деп калат го. Менин дагы ата-энем анан кийинчерээк анан дегендей болду окшойт. Баарыныкы эле биринчи этабында ошондой болду окшойт. Далил керек деген. Далил керек деген сыяктуу. Ооба. Баарыбыз анда буга чейин дебатта ойноп көрдүңүздөр да, анан кийин биринчи дебат турниринде сезимдериңиздер кандай болду? Мындай эмне жашадыңыздар, балким сиздерге карата мындай башкалар менен пикир келишпестиктер болуп, силерди ой кичинекей кезиңер да деген сыяктуу, окуучу кезиңерде келдиңер да, качканда да студенттердин арасында катышып жүрдүңөр да турнирлерде, туурабы? Анан кандай сезимдерди жашадыңыздар? Биз ошо дебатка кирген биринчи эле жылы бир кышында болчу турнир. Ошого барып калдык. Эң биринчи турнирибиз болду да. Бизге турнирге барасыңар деп айтышты, ул эрежелерибиз, ошол дебат клубдун башчылары. Анан биз болсо макул баралы деп турнир десе эле кызыгып эле бара бердик да. Ал жакта кимдер ойнойт деп сурап да койгон жокпуз. Кандай темалар болот, кантип ойношот деп сурап да койгон жокпуз. Бара бердик, сүйүнүп алып эле. Дебатты мындай жакшыраак билип калган болчубуз, негизги нерселерин, бирок практикада жетишпейт болчу. Баары бир анан бардык. Барганда биз эмнеге сүйүндүк? Бизге тренинг өтүп, башка университеттерден тренерлер келчү да. Ошо тренерлер өзүлөрү ойноп жүрүптүр, сот болуп жүрүптүр. Анан ушулардын калыстаганын көрөт экенбиз, ушулар бизди калыстайт экен деп эле сүйүнүп жүрдүк да. Анан ушул байке менен ойной турбайбызбы, ушул тренерибиз менен ойнойт экенбиз деп бизде ушунчалык эйфория болду. Бизде мындай утуш деген сөздү унутуп койгонбуз да, керек болсо. Анан кээ бир начарыраак ойногондор болуп калды. Алардын жаныбызда өзүбүздө мындай кыйын
сезип калабыз. Анан ошентип эң биринчи оюнубузда биринчи кирген румда биринчи орунду алып калдык. Ой, жок, экинчи орунду алыптырбыз. Анан экинчи орунду алып, мындай кичине духубуз көтөрүлүп, анан турнир аябай эле жакшы өткөн. Полуфиналга дагы, чейрек финалга дагы өткөн эмеспиз тилекке каршы. Анткени жалаң студенттер менен ойногонбуз 18 жаштан үйдө, а биз болсо ошол учурда 14 жашта болчубуз. Акталган деп коем. Биз дебат элчиси программасына келгенден кийин, биз өзүбүздүн аймактарыбызга кеткенден кийин бир аз тренингтерди, семинарларды, өзүбүз турнирлерди өткөзүп жүрдүк. Бирок өзүбүз дебат ойнобой унута түшүппүз. Себеби мен биринчи турнирим эсимде, ошол үйрөнүп кеткенден кийин биринчи турнирим ровно 1 жылдан кийин болгон. Анда биз напарнигим экөөбүз турнирге барып катышканбыз. Ошондо баардыгын унута түшкөн экенбиз. Барсак 20дан ашуун команда, студенттер, окуучулар баардыгы аралашып жүрүшөт. Барсак эле жалаң эле бири-бирин тааныгандар, жалаң эле күчтүү ойногондор. Анан бир аз корку сезип болгон биринчи кезекте. Анан кийин биринчи румга киргенде экөөбүз өтө жакшы ойногон эмес экен элек, бирок румдан жакшы фидбектерди алып атып, өзүбүздүн катабызды оңдоп жатып, өзүбүзгө шок болгонбуз. Тошто барып ошол турнирден 20дан ашуун команда, биз жашпыз, опытыбыз деле жок, экинчи орун алганбыз. Аябай сүйүнгөнбүз. Прям эмоциябызды түшүндүрүп берүүгө мүмкүн эмес болгон да. Ооба, сонун экен, экинчи орунду алсаңыз. Жаңы эле элчилик иштериңиз боюнча айтып калдыңыз. Ошол жөнүндө кененирээк маалымат берсеңиз, балким биринчи тренингиңизди кандай өттүңүз, же баштаганда эле ал жактан дагы мындай ийгиликтерге жеттиңизби? Азыр кандай болуп жатат? Биринчи барганыбызда биз биринчи напарнигим экөөбүз биринчи семинарды өткөзөлү деп, дебат жөнүндө үйрөтөлү деп аракет кылган болчубуз. Ошондо баштаганыбызда биринчи эч ким келбей койгонда биз өткөзүп, библиотекада барып, китепканада барып отурабыз, бирок эч ким жок да. Аябай башкача сезимдер болгон, себеби биз өлү эле даярданып аракет кылып алганбыз. Эч ким жок да. Бирок азыр ошол кезде эстесем, чынында сүйүнөм, эч ким келбей койгонуначы. Эмне дегенде, алар келген болсо, мүмкүн биз жакшы өзү жаш болсок, билим бере алабызбы деген дагы суроолорду өзүмө берип калам. Андан кийин андан келбей койгондор деле себептери бар го дейм. Себеби биз биринчи барганбыз, бизди эч ким тааныбайт, буга чейин эч качан дебатта да жүргөн эмеспиз. Ошол себептен да келбей коюшкан деп ойлойм. Андан кийинчерээк турнир өткөздүк. Ал турнирге дагы 10дан ашуун команда катышкан. Ошондо бир аз опыт болгон, сүйүнүп калганбыз. Андан кийинки уже өздөрү чакыра башташкан, башка аймактарга мисалы өздөрү чакырып, бизде семинарларды өтүп бергиле деп чакырып калышкан, форумдарды өтүп бергиле деп чоң организациялар чакырып калган бизди. Азыр болсо, албетте таанылып, бир аз болсо да атыбыз чыгып калгандыктан, семинарларды, турнирлерди өткөзүп турсак, 100гө жакын келген адамдар дагы болуп турат азыр. Сонун. Тимурлан Адамбаев биз азыр Дебатчы Ош филиалынын координатору жана азыркы учурда өз ишмердүүлүгүн активдүү жүргүзүп келе жатат. Ыраазычылык билдиребиз. Баарыбыз эле билебиз, жыл сайын ар кандай турнирлер өткөрүлүп турат. Биз деле, мен деле окуучу катары жаңы барганда аябай сүрдөнүү сезим болгон да, анткени бизге барганда эле альфа дебаторлор, бета дебатор, силер болсо гаммасыңар, гаммада да ылдыйсыңар, новичокторсуңар деп аябай мындай классификация болуп кетет го. Анан барганда ошол кантип ошого альфа улуу дебаторлордун силер өзүңөрдүн коркунучуңарды жеңдиңер жана келген жаңы мындай үйрөнчөк дебатчыларга эмне дейт элеңер кетип калбаш үчүн? Анткени байкап турабыз, кээ бирлер деген мурункулар булар жакшы ойнойт да, биз деген жеңе албайбыз да деген сыяктуу сезимдер менен кетип калгандар көп да, мисалычы. Ошого сиздер кандай, мисалы үчүн, сунуш берет элеңер калыш үчүн, андан ары өзүн өнүктүрүү максатында? Жооп бере берейин. Албетте буга чейин турнирлерге катышканыбызда сиз айткандай ар кандай күчтүү дебатерлор болгон болчу. Анда дагы өзүбүздө албетте корку сезим болот, себеби алар буга чейин көптөгөн жерлерде сот болуп жүргөн, көптөгөн жерлерде ойноп жүргөн корку сезимдер болгон. Алардан ошол айтып жаткан турнирибизде биз экинчи орун алганыбызда аябай коркуп, бирок даярданып, жакшы аракет кылып атып, экинчи орунду алганыбызда өзүбүздө ушунчалык сонун сезимдер болгон. Тошто
демек колубуздан келет экен да, демек биз кичинебиз, биз жаш экенбиз, опытыбыз аз экен деп бербей эле, демек аракет кылсак, демек бири-бирибиз менен сплоченный болсок, демек баарына жетсек болот экен да деген сезимдер болгон. Ошодон кийин бир аз коркуу сезиме кеткен болчу. Жаңы келген дебатчыларга башында келгенде сиздерге бир аз кыйын болушу мүмкүн. Себеп дегенде жаңы келгенде башкача бир ой менен келип алышат да, то что дебат жөн эле айтышып, мынтип деген сезимдермен келип алышы мүмкүн. Чынында дебаттын өзүнүн форматтары, структурасы, өзүнүн эрежеси бар. Ошондо бир аз кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Ошондо башында эле жеңилип койбой, аягына чейин ойноп, ойноону сунуштайм. Себеби дебатта жакшы ойнош үчүн албетте биринчи кезекте практика керек. Ар кандай турнирлерде ойнош керек, ар кандай досторуң менен, жакындарың менен чогулуп отуруп алып деле дебат талкуулап, дебат ойносоң, ошондон жакшы бир үйрөнө аласың деп айта алам. Рахмат. Турнирлерге барганда негизи окуучулар көбүнчө барганда же болбосо жаңы үйрөнчүктөр барып атканда негизги проблема бул ыңгайсыздык да, башкача айтканда дискомфорт сезишет. Неге? Анткени эч кимди тааныбайт, биринчиден, экинчиден жашкурак өзгөчөлүгү, анан тажрыйбасыз болгондугу да. Анан биз буларды кантип жеңдик? Турнирлерге баргыла, аябай көп турнирлерге баргыла. Силер канчалык көп турнирге барган сайын ошончолук адамдарды бат-бат көрүп, алар силерге кандай десем, комфортный адам болуп баштайт. Аларды анткени таанып каласыңар, аларды көрүп каласыңар, аларга бир аз да болсо ишенич пайда болот, мындай жакын сыяктуу болуп калат да. Андан кийин силерге өзүңөргө дагы ойногон, алар менен коммуникация курган жеңилирээк болот. Андан кийин баягы эле тажрыйбасыздык, муну дагы көп турнирлерге баруу менен чечсе болот. Кайра эле ошо турнирлерге көп баргыла, өзүңөргө жакшы бир напарниктерди таап алгыла турнирлерге барганга. Анан дебатчынын турнирлери болот, келгиле, бул жака дагы университеттердин турнирлери уюштурулуп жатат, ал жака баргыла, турнир көрсөңөр эле бара бергиле. Ошондо силерде улуу дебатчерлор турнирге катышып жатып, өзүңөрдү көрсөтүп жаткандыгын айынан, силер ошол нерсени мындайча айтканда барьерди жеңдиңер деп айтсаңыз, ошондой жыйынтыкка келсек болот экен, Макул, рахмат. Анда негизи эле могул сиз 1 жыл болуптур келгениңизге, сизге 4-5 жылдай болуп калыптыр. Анда ушул аралыкта дебат сиздерди кандай өзгөртүү жана кандай таасир калтырды? Эң керектүү убакта келдим деп ойлойм. Анткени мен өсүшүм керек болгон убак болчу 14 жашымда. Анан ошол учурда келип калдым. Келгенде дагы дебат чөйрөсү өнүгүүгө талпынган чөйрө эмеспи. Ошол жакка келгенде жаңы эжелерди таптым, курбуларды таптым. Алар менен көбүнчө биз отуруп китептерди талкуу кылат болчубуз. Ушул жак дебатка аябай пайдалуу, ушуну окугула. Мен жаңы эле ушул китепти окудум, дебатка пайдасы жок, бирок аябай жакшы экен деп. Анан ошолорду ушинтип сунуш кылып атышып, китеп окуп баштадым. Болбосо ага чейин китепти окуганды эч жактырбайт элем. Анан китеп окуп баштадым, кийин убактымды үнөмдөп аудио китептерди окуп баштадым. Биринчиден эле ушу дебат мага дебат чөйрөсү десем болот, мага китеп окуу ушул көндүмүн белек кылды десем болот. Андан кийинкиси жаңы эле айтып кеткен жакшы бир чөйрөнү берди. Баягы эле дагы эмне берди, өзүмө ишенич берди десем болот. Мурда сүйлөп туруп анан ойлонсом, азыр болсо ойлонуп туруп сүйлөп, ар бир сөзүмө башкача айтканда жоопкерчилик алганды үйрөндүм. Мен биринчи кезекте эң сонун, эң дайыма билим алууга талпынган, эң мыкты адамдарды башкача айтканда чөйрөнү түзө алдым десем болот. Эмнеге дегенде дебатка катышкандардын баардыгы дайыма жаңы нерсе үйрөнсөм, жаңы нерсе окусам, жаңы нерсе үйрөнсөм деген максат менен жүрүшөт да. Ошол чөйрөнү өзүмө кура алдым, ошол чөйрөнү өзүм менен курчата алдым десем болот. Андан кийин жашоомо тийгизген таасири, дебат менин жашоомо аябай чоң таасир тийгизген. Себеби дебаттан мен эмнени үйрөнө алдым? Дебаттан мен башка бирөөнү угууну биле алдым, үйрөнө алдым. Себеби ага чейин бир аз терс адатым бар болчу. Бирөөнү угуу менен угууну бир аз бирөөнү уга билүүнү билчү эмесмин. После то, что дебат ойноп атканда
бирөөнү угуп турушуң керек да, сенин каршылаш тарабыңды. Себеби ал каршылаш тарабың айтып жаткан аргументтерди угуп турбасаң, сен аны төгүндөй албайсың. Демек, сен оюндан жеңип чыга албайсың. Ал эми мен дебаттан ушуну үйрөндүм, башка бирөөнү уга билүүнү, башка бирөөнү сыйлай билүүнү үйрөндүм. Мен эмне үчүн эрте же кеч келгеним, эрте же кеч келдим деп айта албайм. Мен дебатка оюмча өз убагымда эле келдим. Ошол 2 жылга жакын убакыт болуп калыптыр дебатка келгениме. Андан тышкары дагы жакшы эле сезимдерди калтыра алды. Жаңы келген биздин жаш үйрөнчүктөрүбүз коркпой эле, биздин альфа дебаторлор деле көптөн аралашып жүрүшөт, бирок жаңы келгендердин айырмасы алардын идеялары менен, то есть идеялары менен жеңип кетүү мүмкүнчүлүгү андан нетери жогору. Мисалы үчүн силер келип, силер дагы турнирлерден жеңүүчү аталдыңар да. Ошо биздин жаш үйрөнчүк жана жаңы болуп аткан дебатчыларыбыз, сиздерге ийгилик каалайбыз. Биз менен бүгүн Эркин пикир подкастында Темирлан жана Нистан болду, жана мен модератор Медина Самидин. Биздин бул подкастка лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар. Кийинки берүүбүздө көрүшкөнчө. Кош.